өзөктүү маданиятыбызды сактап калышыбыз керек. Ошол эле түрк дүйнөсүндөгү мүчө мамлекеттер булар түптүү элдер болуп эсептелет. Ошондуктан түрк өзүбүздү сактоого жана башка дүйнөгө көргөзүүгө бул иш-чара чоң салым. Менин атым Нуржамал Атангулова. Ошо түрк дүйнөсүнүн маданий борбору актабы 2025-жылдын ачылышына көргөзмөгө келдим. Кыргыздын салттуу маданиятынын бир чоң бөлүгү болгон ушу салттуу кийимдерди келип суктанып карап атышат. Мастер-класс өздөрү да биз кайманын да түрлөрүн алып келгенбиз, өздөрү да көрүп атат. Сатыбат Кулмамбек Бишкек шаарынан Актау шаарына Казакстанда өтүп жаткан түрк дүйнөсүнүн борбору болгон Актау шаарындагы иш-чарага келип катышып атабыз. Улуттук буюмдарын, ат жабдыктарды, жер буюмдарын, кайыштан буюмдарды алып келдик. Жалпы элге кыргыз маданиятын көргөзүп жатабыз. Кубанычтабыз. Түрк дүйнөсүнүн маданият борбору болгонуна табышары. Биз негизгисинен Кыргызстандан 21 адам келдик, делегация. Жалпы иш-чарага катышууга колдонуучулардан 4 адамбыз. Бул жерде азыр Кыргызстандын колдонуучулугун көргөзүп, маданиятын көргөзүп турабыз. Жалпысынан ушул. Мен кийип турган бул элечек Талас областына Кытай урусуна тиешелүү элечектин бир түрү. Бул жерде даки кездемесинен оролгон 35-40 метрдей кездеме кеткен. Ар урууга карап, региондорго карап бөлүнөт. Барысы бирдей көрүнүшү мүмкүн, бирок биз өзүбүз изилдөөчү болгон үчүн аябай чоң айырмачылыктары бар. Тарыхый сүрөттөр дагы бар, ушул элечектерди кийген апалардын сүрөттөрү бар. 17-18, 19 кылымдагы апалардын сүрөттөрү бар. Ошол сүрөттөр дагы тастыктайт бул тарыхый кийим экенин. Буну ороого жарым сааттан 1 саатка чейин убакыт кетет. Өзүмдүн өлкөмдүн, өзүмдүн элимдин маданиятын башыма көтөрүп жүрүү мен үчүн оор эмес. Ар бир өлкө, ар бир мамлекет өзүнчө болуп жаткан убакта ушундай чоң иш-чараны уюштурган уюштуруучуларга ыраазычылык билдирем. Эң башкысы биздин дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, достук болсун, аманчылык болсун. Эми мага калтырган жеке менин жакшы, аябай жакшы маанай тартуулап атат, жакшы сезимдер калып атат. Элдердин достугу бул эң биринчи кезекте бул элдердин достугу. Элдер дос болсо, дүйнө жүзү тынч болот.